Салам достор, амансыздарбы? Кайрадан эл билсин долбоору сиздер менен. МСК оюндун чыгарылышын чыгарганыбыздан кийин бир канча көрүүчүлөр тарабынан мага кайрылуу СМСтер келип баштады. Али ушундай акыркы учурда Кыргызстанда алдамчылык аябай көбөйүп кетти. Ушул форматта дагы бир улантып көрбөйсүңөрбү деп бүгүн бизге бир каарманды беришкен. Ал эжекебиздин аты Изумруд экен. Буйруса алдыда ушул эжекебиз жөнүндө сүйлөшөбүз. Акыркы учурда байкап атабыз, Кыргызстанда аябай алдамчылык менен же болбосо ушундай жолдорго бараткан аябай көп кишилерди көрүп атабыз да. Анан мен ойлонуп калдым, мына МСК оюнду чыгарганда биз албетте аларды туура эмес кылганды чагылдырып бердик. Бирок тилекке каршы биз аны чагылдырганга чейинки канчалаган деген кишилерди булар алдаганга жетишип калды да. Эми болсо ушундай азыркы учурда ар кандай жолдор менен, ар кандай ыкмалар менен адамды алдап келишип атат. Ал алдамчылык жолдорунан бир аз санап өтүп кетейин. Телефонный мошенничество деген нерселерди билебиз. Андан сырткары вот алып сатуу жөнүндө же болбосо ошол финансылык пирамидалар, кооперативдер, санай турган болсоң толгон токой. Алардын арасына тилекке каршы акыркы учурда медицина тармагы дагы кошулуп баратыптыр. Жанагы элдик дарыгермин, элдик табибмин же болбосо кара энергия же болбосо айтсаң толгон токой. Тилекке каршы мындай ыкмаларга алданып калаткан жарандардын басымдуулугу жашы чоң апаларыбыз, жашы чоң аталарыбыз болуп атат. Ошол апаларыбызга, аталарыбызга дагы чыгарылыштын башында айткым келет. Апаларым, аталарым, силер коюп аткан акчаны кайсыл жактан келип атканын бир аз эстеп коюңуздар. Мен ойлойм, ошол пирамидаларга же болбосо ошол мошенничествого акчасыны салымын салып аткан адамдардын ар биринин артында бирден мигрант бар. Ал мигранттар сизге жиберип аткан акчасыны кандай жолдор менен, кандай кыйынчылыктар менен таап атканын сиз эч качан унутпаңыз. Бүгүн сизге акчаны жиберип аткан мигрант эртең үйлөнөм, үй жай кылам же болбосо толгон токой бир элестер менен келет. Тилекке каршы алар келгенде сизде дагы алардын дагы капчыгында 1 сом жок болот. Изумруд деген эжекебизди Instagram же болбосо башка кыргыз сегменти колдонуп жүргөн социалдык тармактардан бир эле видеосуну көрө турган болсоңуздар, албетте башында сизге түшүнүксүз болот. Ушундай кылабы экен деп коюп өткөрүп жиберишиңиз мүмкүн. Эгерде эжекебиздин социалдык баракчасына келип, ал эжекебиз чыгарган видеолорду байма-бай изилдеп күзөтүп бара турган болсоңуз, тилекке каршы эжекебиздин өзү сүйлөп аткан сөздөрү өзүнө противоречь болуп калган учурларды байкасаңыз болот. Алардан бирин айтып берем. Аутизм деген оору бар, эми баарыбызга эле белгилүү бул оору. Аутизм деген оору айыкпай турган оорулардын катарына кирет деген видеосуну көрдүм. Албетте эжекебиз туура сүйлөдү деген багытта өтүп кеткен болчумун. Будан 1 ай, 1,5 ай мурда чыгарган видеосунда болсо, аутизм оорусуна чалдыккан адамдарды дарылаган мени колуман келет деп айтып коюптур. Биз эжекени видеолоруну бир аз кыскача көргөзүп баралы. Ошол видеонун алкагында дагы комментарий берип кеткенге аракет кылабыз. Арак ичип, жана алкоголь дейбиз го. Медицинадан айыкпайт. Себеби бул касиет тарабынан кысылып аткан. Наркы дүйнөгө өтүп кеткен ата бабалардын дуасы бүткөндүктөн, ушул ал киши арак ичкенин өзү билбей калат кандай кылып. Ичпейин десе да болбой ичилип калып атат. Жин бар болуп атат да. Наркы дүйнөгө өткөн дуалардан болуп атат. Орукчан балдар, инвалид балдар, ушулардын бардыгы ошо наркы дүйнөгө өтүп кеткен ата бабаларыбыздын кара дуаларынан, жанагы каргыштарынан, ошолордукунан өтүп, ушундай ооругандар болот. Аркы дүйнөдөн кандай дуа келиши мүмкүн? Бир аз мындай реалдуу көз караш менен карай турган болсок, аркы дүйнөдөн ким дуа жибериши мүмкүн? Ошондой мүмкүнчүлүк барбы? Кимиңиздер билесиздер ушуну? Орукчан балдар, инвалид балдар, наркы дүйнөгө өтүп кеткен ата бабаларыбыздын кара дуаларынан, жанагы каргыштарынан, ошолордукунан өтүп, ушундай ооругандар болот. Мен акылыма сыйбай атат. Аркы дүйнөгө өтүп кеткен ата бабалар кече жакында төрөлгөн жаш баланы неге каргайт? Неге каргайт? Бул мамлекеттик жооптуу кызматтардагы адамдар да касиеттүүлөр да. Өлкө башкарып жаткандар, өкмөттү башкарып жаткандар. Мисалы үчүн мен Садыр Жапаровду касиеттүү
Садыр Жапаров, биздин Кыргызстандын президенти. Ошол ал киши көрөгөч, билгич. Байкадыңыздар да, эжекебиз чеберчилик менен акырын пактаны дагы койгонго жетишип калды. Батыр аталарыбыз берет экен, күчтүү аталарыбыз. Манас ата, Чоңкуйун, Чыңгыз хан ата, ошол күчтүү аталарда, аларда айтып кетсем болот. Буларда касиеттери дагы, мисалы үчүн пайгамбарларыбызда 21 касиет болуп атпайбы? Мухаммед пайгамбарыбызда кичине бөтөнчөрөөк 33 касиет бар. 33 сыпат бар. Манас атабызда 97 сыпат бар экен. Немеде Адам атада 98. Жаратканыбызда теңирде, биз кыргызча теңир дешибиз керек. Ошо теңирибизде 99 сыпат деп берилет да. Эжеке, сиз азыр айтып атасыз, Чыңгыз хан атабызда, Манас атабызда, же болбосо ошол Мухаммед пайгамбарда, же болбосо ушундай теңир деп айттыңызбы? Теңирде 99 сыпат бар экен деп айтып атасыз. Кайсыл жерден алып атасыз бул маалыматтарды? Бул маалыматтар кайсыл жерде, кайсыл сайтта, кайсыл китепте бар? Билсек болобу? Сизге көбүнчөсү кандай маселе менен кайрылышат? Сиз аларды кандай ыкма менен дарылайсызбы же туура жолго саласыз, ошол жөнүндө дагы? Мага көбүнчөсү үй бүлөлүк мамилелер боюнча кайрылышат, оорулар боюнча кайрылышат, айыкпаган оорулар боюнча кайрылышат. Проблемалар, кандай проблемалар болсо, бардыгы ошо проблемалар боюнча кайрылышат. Кырсыктар менен ар түрлүү кырсыктагандар кайрылышат. Ошол көбүнесе ошол оорулар, жанагы үй бүлөлүк мамилелер боюнча көп айыкпаган оорулар боюнча кайрылышат. Мен сизге конкретно айтам да. Кырсык болгон учурда больницага кайрылышат. ДТП болгон учурда ГАИге кайрылышат. Пожар болгон учурда өрттү өчүрүү кызматына кайрылышат. Көчкү болгон учурда МЧСке кайрылышат. А сиз при чем бул жерде? Мындай ооруларды айыктыруу үчүн канча убакыт керек? Анан сиздин айыктыруу, дарылоо методуңуз кандай? Бул медицинада, например, бул оорулар аябай көп акча менен айыктырылат. Айыкпайт даже, да? Медицинада, мисалы үчүн, $30,000, $20,000, $50,000 айыкканы барабыз дешет да. Бул парапсихологияда алар арзан эле айыкса болот да. Уктуңуздар да, эжекебиз клиент чакырып атат. Кел мага деп атат. Мен арзанмын деп атат. Медицинада $30,000 кетет. Конечно, ооруп аткан адам ойлонот. $30,000 медицинага барам. Бул эжекеге канча мен билбейм эжекенин кызматынын баасын, бирок эжеке клиент чакырып атат. Анан, скорее всего, мен ойлонуп калдым, бул эжекеден интервью алаткан адам чынында журналистпи деген суроо дагы жаралып атат да менде. Эжеке конкретно позиция менен суроолорду берип атат. Эжеке конкретно рекламный вопросторду берип атат. Сиз кандай ооруларды айыктырасыз, сиз кантип айыктырасыз, кара күчтөр, аягында реквизиттер, сиз канча сомго дарылайсыз деген темаларды коюп атат. Мен ойлонуп атам, эми бул менин субъектив оюм. Бул эжекеден журналист катары интервью алаткан адам, скорее всего, свои. Ушундай эле ой келди мага. Мага башка ой келген жок азыр. Дарылоо ыкмаңызчы? Колум менен айыктырам. Колумда касиеттүү. Касиет аркылуу айыктырам. Ошондо укалоо жолу мененби кандай? Колумда укалоо жолу менен жанагы ооруларды колум өзү таап барат. Кайсы жерде оор бар. Ошол ооруларды укалоо жолу менен айыктырам. Бир эле укалоо, кошумча эчтеке болбойт. Укалоо жолу менен эле. Бир гана, Азыр бир нерсени түшүндүңүздөрбү? Эжекебиз ушул эки ооз сөз менен бүткүл медицинаны четке какты. Медицина деген чаттан чыгып кетти. Колум менен табам деп атат, колум менен дарылайм деп атат. То есть УЗИ же болбосо капельница же башка ошол медицина тармагында кандай гана каражаттар болсо ошолордун функциясын менин эки гана колум аткарып кое алат. Эгерде андай боло турган болсо, бизге зачем УЗИ, бизге зачем рентген, зачем анализ тапшыруу? Анализ тапшыргыча очередьте турасың, элдер менен тытышасың, нерв болосуң. Укмуш го анда.
барасың, анализ тапшырбайсың, УЗИге түшпөйсүң, рентгенге түшпөйсүң, эчтеке кылбайсың, просто эжекебиздин эки колу жетиштүү. Тағдыр тұрат берді. Дәрден күлбейсің жоқ дегенде. Өзіңде чалбайсың ба, өзің структураңа. Сұрабайсың балалардан. Не oldu деп. Сөзге бар. Демек сизге келип касиет ашылып кеткен адамдар жок эмес. Бардыгы эле билип кетишет да өздөрүнүн касиеттери бар экенин деп. Негизинен мындай элдер, мындай кишилер бири-бирине касиет аркылуу эле илгери жана дары дармек жок кезинде өздөрүнүн касиеттери менен эле жардам беришип, ыкмалдан чыгып жүрүшкөн да. Сиз биринчи эжеке сунуш берет элем сизге. Сиз биринчи тарыхты окуп чыгыңыз. Элдер качантан бери медицинаны пайдаланып келишип атат. Медицинага чейин кандай жагдайлар менен кишилер бири-бирин дарылап келген. Сиз айтып атасыз, дарылар жок болгон. Мен дагы кайталап атам. Тайлалхот жок болгон, валидол жок болгон, цитрамон, парацетамол, антигриппин алар жок болгон. Бирок чөп дарылар болгон. Сиз медицинаны историясыны мындай эле өчүрүп коюп атасыз. Сизге бул касиет кайдан келди, кантип келип калды? Через Telegram келип калды десем болобу? Же болбосо Facebook'tan бири ушул схеманы үйрөтүп, касиеттүүлүктү через Instagram жиберип салышты десе кандай деп айтасыз? Мен мурдагы выступленияларымда айтканмын бардыгын немеде. Өтө ишенбейт болчумун. Касиеттүүлөр ишенбейт. Дагы бир айтып кетейин, ушул кызыктуу нерсе. Касиеттүүлөр жанагы ишенбейт, молдолорго, мындай бакчыларга вообще ишенбейт алар. Себеби касиеттүүлөргө кара энергия өтүп калат да. Кара энергия деген бул жин шайтан деген да. Ошондой эжеке энергиясы бар адамдар жин шайтан дедиңизби? Ошондо сиз элдик дарыгер эмес, табип эмес, молдо эмес, бакшы эмес, жин шайтандар менен иштейм деп атасызбы? Конкретно заявление кылып атасызбы ошо менен? Эгерде сөзүңүзгө ишене турган болсок. Бул жерде туруп, Кыргызстанда туруп, Москвада, Америкада, Турцияда каякта болсо, ушул жактан жардам бере алам. Демек, баягы сиздин телефон аркылуу аныктай алам. Аныктап анан жардамыңыз. Аралыктан дагы аныктай алам, кара энергия барбы, жокпу. Ошо аралыктан жардам бере алам. Ошол демиңиз өтөбү, аралыктан? Дем эле саласыз да, массаж кыла албайсыз да аралыктан болгондо. Айткан, например, бата берүүчү касиетим бар. Батам тиет, аткарылат ошол менен. Урматтуу катталуучулар, араңыздарда ким билет? Медицинада кайсы аппарат Кыргызстандан туруп Москвадагы ооруп жаткан кишинин диагнозун коюп дарылаганга мүмкүнчүлүгү бар? Медицинада. Конкретно по факту реальный айта турган болсок, медицинанын кайсы аппараты Кыргызстанда туруп Москвадагы жаранды оорусуну тактап, аны дарылаган мүмкүнчүлүгү бар? Эжекебиз Илон Масктын таанышы окшойт, через спутник дарылайм дейт го. Ошо кара энергия каяктан келип атат, кимден келип атат? Гловадан келип атат, эжеке. Доставкадан келип атат энергия. Ошолордун баардыгын билеп аныктаймын. Ошолорду кайтаруу немелерин дагы берип койду да. Дубаларды жок кылуу, кайтаруу немелерин 6-7 жылдарда толук ушулар менен иштедим. Касиет наркы дүйнөдөн келген оорулардын баардыгын биле турган болуп калдым. Наркы дүйнөдөн кандай оору келиши мүмкүн? Ким билет? Араңарда ким бар? Ушундай конкретно наркы дүйнөдөн ушундай оору келет, мындай оору келет деп. Ким билгендер барбы? Наркы дүйнөдөн келип аткан оорунун эмне? Wildberries аркылуу келип атабы? Отправитель ким? Получатель ким? Конкретно адрес көргөзүлгөн болобу? Кандай болот ал? Бул кайсы оорулардын точный диагноз коюп калдым да. Мына бул жашоодо дагы кайсы адамдар кимдер дуа кылат, кайсы кара энергияны жөнөтөт, кайсы наркы дүйнөдөн кайсы энергиялар келди, баардыгын көрүп билип калдым да ошолорду. Ошолорго каршы иштеп, жашап, ошо элдерге жардам берип атам да азыр. Дарылоо ыкмаңызчы? Колум менен айыктырам, колумда касиеттүү, касиет аркылуу айыктырам. Ошондо укалоо жолу мененби кандай? Колумда укалоо жолу менен жанагы ооруларды колум өзү таап барат, кайсы жерде оору бар. Ошол ооруларды укалоо жолу менен айыктырам. Бир эле укалоо, кошумча эчтеке болбойт? Укалоо жолу менен да.
бир гана, Эжекебиз ушундай энергия менен эмес, же болбосо дары дармек менен эмес, башка менен эмес, массаж менен дарылайм десе, массажисткамын деп айтпайсызбы эжеке? Элдик дарыгермин, табибмин, жин шайтандар менен иштейм, же болбосо аркы дүйнө менен келип аткан ооруларды билип коем. Зачем эжеке? Массажный услуга деп эле айтпайсызбы, элди алаксытпай. шифа берем деп атасыз, баягы көйгөйлөрүнө жардам берем деп атасыз. Мисалы кырсыктар кандай болот, адамдар бир темир тор артына түшүп калат, алардын эмеси кандай болот, аларга деле ошол кара энергиядан улам ушундай сыноолор келип атабы, кандай? Кандай болоорун айтайынбы? Кылмыш болсо, түрмөгө түшүп калса, биринчи следователь келет, баш коргоо чарасын карайт, сот болот, судья өкүм чыгарат, ошол жылына жараша түрмөгө отуруп калат. Эжеке при чем? Түрмө кайда, эжеке кайда, медицина кайда? Ушул журналист катары суроо берип аткан адамга мен таң калып атам да. Мен башында айтпадымбы, скорее всего, что-то мындай рекламный сервисте эле көрүнүп атат мага, журналистте эмес. Ошо камалгандар дагы ошо кара энергиядан неме болуп калат, түрмөгө түшүп калгандар, кара энергиясы бар болгондор түшүп калышат да. Камалгандар эжеке, билбесеңиз мен бир аз сизге айта кетейин, кылмыштуулуктан, мыйзамсыздыктан улам түрмөгө отуруп калышат. Ал кара энергияңыз вообще тиешеси жок, ишенип коюңуз. Кара энергияны ал вообще башка тема. Бул вообще башка тема. Алардагы көбүнесе касиеттүүлөр болот. Касиеттүүлөр наркы дүйнөдөн өткөн кара энергиялар болот. Кара дубалар деп коет, каргыштар же болбосо. Же бул дүйнөдөн дагы жасашат бири-бирине элдерчи, кишилер бири-бирине көрө албастык менен же болбосо жана бири-бирине зыян келтиришет да, каргашып, дубал жасашып, кара дубал же ошондо ошол кишилер камалып темир тор астына түшүп калышы мүмкүн. Аларды дагы өзүнүн жолдору менен, бата берүү, бата чыгаруу жолдору менен чыгарса болот аларды дагы. Тазалоо жолу менен. Кара энергиядан тазалоо жолу менен алардын немелерин жеңилдетип чыгарса болот. Урматтуу көрүүчүлөр, комментарийге жазып койгулачы, араңарда кимиңер кара энергиянын айынан түрмөгө отуруп калгансыңар? Вот ушундай достор, эжекени чыгарган видеолоруну көрдүк, биргеликте көрүп атабыз. Албетте бул эжекебизге жакшы дагы ой пикир жазгандар бар, терс пикирлерди калтырган кишилер дагы бар. Комментарийлердин карап чыктым. Эми эжекенин өзүнө мындай жеке кайрылуу катары айтып атам бул нерсени. Изумруд, эжеке атыңыз, жаңылышпай айткан болсом, Изумруд экен атыңыз. Сизге конкретно бир канча суроолорум бар. Эжеке, сиз элдик дарыгерсизби, табипсизби, жин шайтандар менен иштейсизби, медицина точно медик эмессиз, же болбосо массаж жолу менен иштейсизби? Тармагыңыз кайсы? Мен чыгарылыштын аягына чейин түшүнгөн жокмун. Дагы бир нерсени айта кетишим керек. Эжеке, сиздин ишмердүүлүгүңүз жеке мен өзүмдүн пикиримди айтып атам. Албетте ага көрүүчүлөр өзү дагы пикирин калтырышат комментарийде. Сиздин алып бараткан ишмердүүлүгүңүз менин көзүмө мошеннический схемага окшоп көрүнүп атат эжеке. Азыркы учурда сиз жашоого нереально болгон нерселер жөнүндө сүйлөп атасыз. Сиз айтып атасыз, ата бабалардан келген дуалар деп атасыз. Мындай реалдуулукка жатпай турган сөздөрүңүз аябай көп болуп атат эжеке. Андан кийин айыкпай турган ооруларды мен айыктыра алам деп айтып атасыз. Ошондо сиздин кандай касиеттүүлүгүңүз бар? Аны дагы мен түшүнгөн жокмун. Сиздин өзгөчөлүгүңүз кандай? 1000 жылдан ашуун историясы болгон медицина жана анын ичинде иштеп жаткан медиктерден өзгөчөлүгүңүз кандай сизди? Мен аны дагы түшүнгөн жокмун эжеке. Андан сырткары, эгерде биздин чыгарылышты көрө турган болсоңуз, комментарийге сөзсүз жазып коюңуз эжеке. Сиздин услугаңыз канча сом? Вот ошону дагы билгим келет. Дагы бир нерсени айтам эжеке. Али, иним, сен туура эмес айтып атасың. Эгерде сенин сөздөрүң чындыкка дал келбейт дей турган болсоңуз, мен аябай катуу ооруга чалдыккан бир кишини билем. Кааласаңыз, ошол кишини сизге алып барабыз.
камералар менен барабыз эжеке, түздөн түз ушул өзүбүздүн аудиторияга жана Кыргызстандын жарандарына ошол жерде без монтаж, эч кандай монтажы жок, эч кандай сүйлөшүүсү жок. Түздөн түз ушул өзүбүздүн көрүүчүлөргө көргөзүп берүүгө даярбыз. Менин камерам 24/7 сиз үчүн даяр турат. Эгерде сен туура эмес айтып атасың Али, мени колуман келет дей турган болсоңуз, мен конкретно диагнозу коюлган, катуу оору менен ооруп аткан бир адамды билем. Сизге алып барганга мен ар дайым даярмын. Целый медицина изилдеп аткан, лаборатория, медицина бир эле медицина мындай укол саюу же болбосо таблетка ичирүү менен эле чектелип калбайт да. Менин түшүнүгүм лабораториялар бар, канча деген миллиондогон бактерияларды үйрөнүшөт ал жерде, аларга каршы ошол медикаменттерди создавать эткенге аракет кылган миллиондогон, жада калса миллиарддаган адамдар бар да. Азыр миллиондогон кишилерди мындай эле коюп туруп, эжекебиздин эки колу деген тема болуп атат да мен үчүнчү. Мен чынында мындай нерсеге мен өзүм ишенбейм. Мен ишенбейм. Бирок тилекке каршы ишенген адамдарыбыз дагы жок эмес. Ошондуктан эгерде булар ишмердүүлүгү туурабы, туура эмеспи, эгерде туура эмес боло турган болсо, жарандарыбыз жөн эле алданып калбасын деген гана оюм болуп атат. Чыгарылыштын аягында айта кетем, урматтуу ушул медицина тармагын түшүнгөн жетиштүү адистер, жеткиликтүү адистер. Урматтуу Кыргыз Республикасында медицина тармагын аябай жакшы түшүнгөн адистер жана күч структуралары же болбосо ушундай ишмердүүлүктү көзөмөлгө алган структурный адамдар сураныч териштирип берип коюңуздарчы. Жана мыйзамдуу жооп берип коюңуздарчы ушул нерсеге. Анткени чындык боло турган болсо чындык болсун, эгерде жалган боло турган болсо, кечекидей эмсик оюнга алданган, эмсик оюндан жабыркаган жарандар катары медицинага дагы ишеним жоголуп калбасын деген гана ой. Ушул чыгарылышыбыз боюнча ой пикирлериңиз боло турган болсо, албетте комментарийге жазып калтырыңыздар, жактыруу белгисин басып коюңуздар. Буйруса, алдыда биз дагы болсо силерге ушундай пайдалуу маалыматтарды чыгарып берүүгө аракет кылабыз. Жалпыңыздарга рахмат.